Алабуга кесиптик коллежинин кыргыз тили окутуучусу Мырзабекова Назира Ташбаевна кесиптик ишмердүүлүктү укуктук камсыздоо дисциплинасына финансы экинчи курстар үчүн. Тема: Конституция бардык укуктардын кепилдиги. План: Кыргызстандын конституциясын түшүнүү, экинчи Кыргыз Республикасынын конституциясын укугунун түшүнүү жана түркүмү, үчүнчү Конституциянын милдеттери. Максаты: сабактан Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө кеңири маалымат алышат жана өз милдеттерин билишет. Экинчи, бири-бирини сыйлоого, ата мекенди сүйүүгө тарбияланышат. Конституция бул мамлекеттин эң жөнөкөй, жогорку күчкө ээ болгон негизги мыйзамы. Ал мамлекеттик түзүлүштүн негиздерин, мамлекеттик менен жарандардын өз ара мамилелерин бекемдейт жана жөнгө салат. Ошондой эле ал бийлик үчүн анын адам жана коом менен болгон мамилелериндеги башкы чектегич болуп эсептелинет. Конституциянын маңызы жана анын төмөндөгү негизги мүнөздүү белгилери аркылуу аныкталат. Биринчи, ал мамлекеттин негизги мыйзамы. Экинчи, ал юридикалык үстөмдүүлүккө ээ. Үчүнчү, мамлекеттик укуктук түркүмүнүн негизи. Төртүнчү, ага туруктуулук мүнөздүү. Кыргыз Республикасынын конституциясы мамлекеттик укуктук түркүмүнүн негизи. Ал мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын коомдук мамилелердин тигил же бул тараптарын жөнгө салуу боюнча укуктары. Кыргыз Республикасынын конституциясы 9 бөлүмдөн турат. Биринчи, конституциялык түзүлүштүн негиздери. Экинчи, адамдардын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктери. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын президенти. Төртүнчү, Кыргыз Республикасынын мыйзамын чыгаруу бийлиги. Бешинчи, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги. Алтынчы, Кыргыз Республикасынын сот бийлиги. Жетинчи, мамлекеттик башкаруу органы. Сегизинчи, жергиликтүү өз алдынча башкаруу. Сегизинчи, ушул конституциянын өзгөртүүлөрүн киргизүү жана жөнгө салуу укуктук ченемдер. Конституциялык укук. Кыргыз укуктугунун негизинде тармагы инсандык укуктук абалынын негиздери, адамдардын коом жана мамлекет менен өз ара мамилелеринин негиздерин бекемдеген жана жөнгө салган укуктук ченем. Конституциялык укуктун негиздери маалымдалышы менен формалдуу юридикалык анализ, система, укуктук үлгүгө салуу, статистикалык. Алтынчы, айкын социологиялык, диалектикалык. Жетинчи, конституциялык укуктун субъектилери төмөнкүлөргө кирет. Биринчи, физикалык жактар. Экинчи, мамлекеттик. Үчүнчү, администрациялык аймактын түзүлүшү. Сегизинчи, социалдык жана этикалык биримдиги. Бешинчи, жарандык бирикмелер. Конституциялык укуктун булактары. Мамлекеттик түзүлүштүн өзгөчө маанилүү суроолору боюнча мыйзамдар. Экинчи, референдум жолу менен кабыл алынган ченемдер. Үчүнчү, укуктардын декларациялары. Төртүнчү, соттук конституциялык көзөмөл тартибинде кабыл алынган ченемдер. Бешинчи, кээ бир өлкөлөрдө конституциялык адаттар, мусулман өлкөлөрдө Курандын көрсөтмөлөрү. Конституциянын милдеттерин жөнгө салып жаткан мамилелерге конституциялык таасир берүүнүн негизги багыттары. Алар үчкө бөлүнөт: юридикалык, саясий, адилеттүүлүк. Юридикалык конституциянын мамлекеттик укуктук түркүмүнүн негизги булактары болуп эсептелинет жана эң жогорку юридикалык күчкө ээ. Ал төмөнкү юридикалык милдеттерди аткарат.
Birinci tüzүүчү, экинчи укук ыйгаруу, үчүнчү коргоо, төртүнчү максат берүүчү. Түзүүчү милдет коомдук негизги инструкциясын таанышырат, юридикалык принциптерди бекемдештирип, аларга мамлекеттик укуктук